каттуу экен. Ана ким кирет экен? Киргендер болсо айтып коюңуздар. Толян Абдрашитович Исмаилов. Ну, Толян Абдрашитович в первую очередь говорит: салам алейкум. Толян Абдрашитович, салам алейкум. Умай Аскаралиева. Так, эки киши болду, жакшылык угулуп атат болуш керек. Дагы бир поделиться кылып койсоңуздар. Мына 4 киши азыр эфирде, ошо 4 киши эфирде. Ошо 4 кишинин салам алейкум, ва алейкум ассалам, Толян. Так, мына 6 киши эфирде, мен баштай берейин эфирди эртең күнү. Тияктан запистен деле көрүп алсаңар болот. Урматтуу Facebook колдончулар, урматтуу подписчиктер, барыңарга чоң ысык салам. Ушул азыркы чыга турган эфирим бул баягы эле Эмакомдун алкагында болуп аткан кызыктуу иштер болуп атат. Жок, Толян, мен уже Москвада эмесмин, мен уже Кыргызстандамын, бирок жакын арада Москвага кайра кетем. Москвада болом, анткени окуум ошол жакта, азыр окуп атам. Азыр окуу жайына өтүп атам, толугу менен диссертациям боюнча ошол менен ошо Москвада болом. Бирок эми кайра темага кайталайын. Значит, Эмакомдун алкагында болуп аткан иштер. Мына мен Эмакомду, Эмилди же Меликти мен уже дольщиктерге боорум ачып атат. Дольщиктерге ошо эмне деген дольщиктер турат. Бүгүнкү күнү бир үй бүлөдөн 3 тууганды камап салды. Ошол Эмакомду иштетип, ошол Эмакомду бүгүнкү күнү дольщиктердин проблемасын чечебиз деп аткандардын бардыгын бүгүнкү күнү камады. Мына эң акыркы камоо бул Эмилдин камоосу. Эмилдин камоосунда, Эмилди камагандан кийин эмне себептен камадыңар? Эмне себептен эмне деген обвинение предъявляться этилди деп туруп бүт иштин жагдайларын карап чыксак, 25 уже иши бүткөн, 25 встречный заявлениясы бар адамдардын заявлениясы негизинде уже камаган. Тиякта соглашениялар турат. Бар турган болсо болбой камады. Дольщиктер бүгүнкү күнү ошол эле дольщиктер бүгүнкү күнү ошолор азыр мындайча айтканда жетимдей болуп калышты. Же ошо Эмаком компаниясынын жетекчилиги жок. Ошолор ишти бүтүрүп беребиз деген, же ал иштерди бүтүрүп бере элек. Ошонун негизинде ушу ишти бүтүртпөстүн аракетин кылып атат да, ушул Эмакомдун дольщиктердин проблемасы чечилбесин деп туруп атайын Эмилди камаганда болот. Биякта кимдин кызыкчылыгы бар? Биякта кызыкчылык түшүнүксүз болуп атат. МВД ГКМБ козгогон эмес. ГКМБ убакыт берген, жаңы жылга чейин убакыт берген, дольщиктердин проблемаларын чечкин деп туруп убакыт берген. Ошол убакыттын берген алкагында убактысында Эмил ошо бүт дольщиктердин проблемасын чечип, үйлөрдү аракеттенип аткан. Бирок ошол сөзгө жеткизбей МВД, ГУВДсы алып туруп камап салып атат. Азыр ошол жактан айтып атабыз, тергөөчүлөргө баарын айтып атабыз, эмне десе, руководство дейт. Руководствосуна кайрылып атабыз. Руководство кечирип коюңуздар, булар кимде, мындай заинтересованность кимде десем, биякта МВДнын руководствосунан якобы приказ келип атыптыр. Ошондо мындай суроо жаралып атат да, урматтуу МВДнын руководствосу, урматтуу УВДнын руководствосу. Просто негизи мен азыр Эмилди жактап аткан жерим жок. Мен азыр силерден бир гана нерсе сурагым келип атат да. Эмне себептен дольщиктердин үйлөрүн бүтүрүп беребиз, монтуп жанталашып иштеп беребиз, монтуп бүтүрүп аткан жигитти уже мына бүтүрүп аткан, уже мына бүгүн эртең уже бүт иштер бүтөт деп аткан кезде алып туруп атайын камап атасыңар. Кандай кызыкчылыгыңар бар? Атайын ошо дольщиктер үйлөрүн албай калсын деген оюңар болуп атабы? Мен түшүнбөйм, эмнеге аны кылып атасыңар? Анткени муну эмнеге сөзү келип атат? Анткени деген ошол эле моментте Асхат деген жигит, Нурислам деген жигиттер, Нурислам деген жигиттер азыр бүгүнкү күнү ошол
Эмакомдун основной учредитель Тагай атаны уже рейдерский захват кетти. Азыр Эмакомдун захваты кетип атат. Мындайча айтканда рейдерский. Уже иштер бүтүп калгатканда, уже Эмаком уже иштерин бүтүрүп калып аткан кезде, уже мындайча айтканда Эмакомду бирөө рейдерский захват кылып атат. Момдай айтасың, кайрыласың, соц тармактар аркылуу кайрыласың, баарына кайрыласың. Антпегиле дольщиктердин эмесин сактап калышыбыз керек. Дольщиктер үйлөрүн алып калыш керек, же өзлөрүнүн акчасын алып калыш керек. Андан көрө токтото тургула мындайыңарды. Антпегиле деп кайра ошентип чакырык жазсаң, мунга көңүл бурбайсыңар. Анткени көңүл бургуңар келбейт. Кимиңердин кызыкчылыгыңар бар. Кимиңерге Эмаком компаниясы керек болуп калды. Кимиңерге могу үйлөр керек болуп калды. Ошол Эмаком компаниясы азыр бүт иштерди баарын бүтүрсө, ошол доплата, ошол оплаталар менен үйлөр бүтүп калса, биздин карапайым ошо дольщиктер акчасын кайра алып калат эле. Бирок анга жол бербей, шаардын ГУДысы анга жол бербей, просто эле момунтип эле нал эле барып эле камап салды. Ал камалгандан бир натыйжа чыкпайт. Бир натыйжа да чыкпайт да. Эмне себептен натыйжа чыкпайт? Силер камап салдыңар, иш токтоп калды. Мына бүгүнкү күнү уже экинчи айга кетти. Уже экинчи айга кеткенден бери азыр экинчи айга кетти. Уже эки айдын ичинде уже көп дольщиктердин вопростор чечилип калмак. Анга жеткизбей ГУДы алып туруп МВДнын структурасы подразделениясы ушундай итчиликке барып атат да. Мен айтып кетип элем, улан иним, кимиңердин кызыкчылыгыңар бар биякта. Кимиңер ушунчалык кызыктуу болуп атасыңар, ошо Эмилди ошо камакта камап туруп, ошо возможность берип атасыңар, ошо Асхат деген жигитке ошолорго возможность берип атасыңар. Ошол ишти ошол Эмакомду бирөөнгө тартып алганга. Кимиңердин кызыкчылыгыңар бар. Эмнеге андай кылып атасыңар? Мен ошонго түшүнбөйм. Андан тышкары Генеральный прокуратурага Максат иниме дагы бир сыйра кайрылып кеттилер. Максат иним, мен жалоба на прекращение постановления Ошской областной прокуратуры о прекращении в отношении Атошева, дагы Абдикерим дегендерге мен бергенмин ошол жака. Мен эмне генеральный прокурордун атына бергем. Генеральный прокурордун атына берсем, генеральный прокуратура берсең, бирок мыйзамды одоно бузуп, УПКнын беренелерин бузуп туруп, алып туруп кайра Ош областына жиберип атасыңар. Ош областы өзлөрү чыгарган прекращение. Ошону тияка жиберип атасыңар. Алар тияктан жазып атат кайта. Мен Facebook баракчамды карасаңар, ошо Facebook баракчамда бар ошону. Силер деген генеральный прокурор кайрылышыңар керек дейт. Мен генеральный кайрылгам. Мен генеральный прокуратура кайрылган соң тияка силер келип атат. Урматтуу Максат мырза, иним деп эле коеюн. Уже иним чота мындай иним деп жакшы эле мындай аракеттенип атам. Анча Максат мырза, урматтуу генеральный прокурор, силер мыйзамды силер жактан да бузулуп атат. Силердин ошо туура эмес, кээ бир сотрудниктерге өтө туура эмес алып туруп Ошко жиберип, өзүңөр жооп бербей ошол жака жиберип атасыңар. Бул да туура эмес. Бул туура эмес нерселерди эмнеге мындай барып атасыңар? Түшүнүксүз болуп атат. Мына бүгүнкү күнү мен дагы бир жолу айтып кетейин. Бүгүнкү күнү биз деген биринчи очередь ошол дольщиктердин карапайым элдин эме вопростон чечишибиз керек. Ошолорду суроо жооптор чечмейин, эч кандай переоформление болуш керек. Ошол негизинде Максат мырза сизге айтып кетейин. Андан тышкары мен сизге тиякта өзүнчө кат жазгам элем. Максат мырза, мен эртең күнү обращение президентке кылам, Камчы Кыдыршевичке кылам деп. Мен ошону 450 дольщиктин атынан обращениялар мына ташталды силерге. Ошо ташталды. Ошол негизинде дольщиктердин проблемаларын чечели. Ошол үйлөрдү бүтүрөлү. Карапайым элдин акчасын бирдеме кылып туруп, бир уюштуруп бирдеме кылалы. Ошону силерден суранам дагы. Дагы бир муну мыйзамдырак. Эмилди каматкандан натыйжа жок. Эмил андан көрө чыгып ошол дольщиктердин проблемасын чечсин. Эмилге коюлган айыптар бүт бар фальсифицированный айыптар. Алар боюнча соглашениялар бар. Эмне себептен? Кимиңердин кызыкчылыгыңар бар. Ошонун баарын өзүңөрдүн ич ара чечишип алгыла.
чечишип алгыла. МВД же прокуратуранын кызыкчылыгы барбы, же ошол Атошевтар ошолор заказ берип атабы, алар боюнча абдан азыр бүгүнкү күнү ошол Атошевтар боюнча прекращение чыкса, ошол боюнча иштер кайра жүрсө, ошондо далилдер чыгат. Ошол далилдер, ошол коркутуу, үркүтүү жолу менен Эмилден, Мелистен, ошолордон алынган акчалар ордуна келип, дольщиктердин акчалары берилсе, ошондо бүт суроо жооптордун баары токтойт эле. Ошондуктан урматтуу МВДнын министри, улан иним Максат мырза, генеральный прокурор, менин өзүмдүн инимсиң, бирок мен инимде уланды иним десем, сени иним деп айта албай калдым. Максат мырза, сизге да кайрылып элем. Мыйзамды өлкөдө жашаган соң, мыйзамдарды сыйлайлы. Мыйзамдарда ошол прокуратура, генеральный прокуратура изменениялар болгон мыйзамдарда 21-жылы кабылган. Ошону прокуратура чыгат. Ошол мыйзамдарды сыйлайлы. Мыйзамдарды сыйлап, мыйзам чегинде, мыйзам негизинде ишти жүргүзөлү. Анан кийин ошол иштерди жүргүзүп туруп, ошол негизинде биз деген элди ошол карапайым элди, ошол дольщиктер течерде Россиялап, за рубежом жүрүп, эптеп ошол жерде мындайча айтканда канын сыгып, битин сыгып, канын жалап дегендей, ошолор менен эптеп акчасын таап, келген акчасын алып туруп, бирөөлөр алып койгон акчаны ошол течерде Атош-Матоштор, ошолордун баарын кайра кайтыралы, кайта силерди мактайлы. Ошо силердин аркаңар менен ошо дольщиктердин миңдей дольщик бар, ошо миңдей дольщиктен вопростон чечели деп ошондой кайрылуу менен силерге азыр түз эфирге чыкканга мажбур болуп атам. Анткени силер деген укпай калдыңар. Силер деген элдин сөзүн укпай калдыңар. Силер элдин эмесин такыр эле үнүн жеткизип атса да укпай калдыңар. Ошон үчүн урматтууларым, Facebook аркылуу, соц тармак аркылуу мен силерге кайрылып атам. Урматтуу министр, урматтуу генеральный прокурор Максат мырза, силер ушуну мыйзамдаштыруу, ошо мыйзамга лайыктуу кылып бүт баарын карап туруп, мыйзам негизинде алкагында чечели. Бул ошо бир кезде коркутуу, үркүтүү менен алынган акчаларды проценттин үстүнө проценттерди эметкен ошо сүткөрлөрдүн баарын наказать этели. Ошон үчүн силерден суранам. Ушул эфир менен пайдаланып силерден суранам. Мыйзамдуу мамлекетте жашап аткандан кийин мыйзамды сыйлайлы. Рахмат баарыңарга. Кечирип коюңуздар, кичине эмоционалдык болуп калса, баарыңарга чоң рахмат. Аман эсен болуп алга Кыргызстан.